Жалал-Абад шаарында автоунаасынын терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алгандарга рейд жүрүп жатат. Бүгүн 3 апрелде автоунаасынын терезелерин атайын мыйзамсыз күңгүртөп, караңгылаткандар кармалды. Алгач эле Toyota үлгүсүндөгү автоунаасынын айдоочусу маңдайкы терезесин караңгылатканы үчүн токтотулуп, жеринде протокол түзүлүп, тонировкасы алып салынды. Спутник шашасын Роза Измова көчөсүндө Toyota үлгүсүндөгү автоунаа астын каптал терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алган үчүн токтотуп, текшерген учурубузда бул мыйзамсыз караңгылатып алган үчүн Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 194 беренесинин 3-бөлүгү боюнча 200 көрсөткүч эсептик айыппул салынды. Азыркы учурда айдоочу өзү сыйрыйм деген себептен азыркы сыйрып протоколун жазып кетиребиз автоунааны. Эгер сыйрабаганда машинаны айып кароо токтотуп турмакпыз убактылуу айып кароого. Мыйзамсыз терезесин караңгылаткан айдоочуларга 20 000 сом айып салынат. Рейдтик иш-чаранын жүрүшүндө БМВ үлгүсүндөгү автоунаада токтотулуп, терезесин мыйзамсыз караңгылатылганы үчүн айып салынды. Түмөнбай Байзаков проспектисинде БМВ үлгүсүндөгү автоунаасын токтотуп текшерген учурубузда эки капталкы терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алганына байланыштуу тиешелүү протоколдор түзүлдү. Укук бузуулар кодексинин 194 статьянын 3-бөлүгүндө 200 эсептик көрсөткүч айыппул көргөзүлгөн. Тиешелүү протоколдор түзүлдү. Автоунаасын айдоочу ордунда мыйзамсыз тонировкаларын сыйрыганына байланыштуу айып короого алып барып койгон жокпуз. Ал эми бул Toyota үлгүсүндөгү автоунаадагы терезесин караңгылатылган үчүн токтотулган. Айдоочу уруксат кагазын инспекторлорго көрсөткөн учурда мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу бул унаага дагы айып салынып, тонировкасы алып салынды. Түмөнбай Байзаков көчөсүндө Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунааны токтотуп текшерген учурубузда эки капталык терезесин мыйзамсыз караңгылатып алган үчүн Укук бузуулар кодексинин 194 статьянын 3-пунктуна таянып 200 көрсөттүк айыппул салып бердик. Токтотулган жеринден сразу эки капталкы тонировкаларын сыйрыгандыгына байланыштуу айып короого коюлган жок. Тиешелүү протоколдор түзүлүп берип, айдоочу жолун улантты. Жалал-Абад шаарында тонировка аталышындагы рейд 1 апрелде башталып, 6 апрелде жыйынтыкталат. Ушул күнгө чейин Жалал-Абад шаарынын аймагында мыйзамсыз терезесин караңгылатылган 10 учур катталган. Аларга 200 эсептик айып салынган. Буга улай эле учурда калаада спирттик ичимдигин ичкен айдоочуларга да рейдтик иш-чара жүргүзүлүп жаткандыгы кошумчаланды. 2025 жылдын 1 апрелинен 6 апрелге чейин атайын ишмерчем түзүлгөн. Автоунааларды мыйзамсыз караңгылатуу, алдыңкы каптал айнектерин ошондой эле маңдайкы айнектерин караңгылатуу боюнча, алдыңкы каптал айнектерин мыйзамсыз караңгылатылган боюнча автоунаалар короого коюлуп, айыппулдар салынды. Так 2025 жылдын 6 апрелине чейин эгер даамдуу эме болуп турган болсо дагы атайын ишмерчемдер түзүлүп дагы уланат. Кошумча рейдтер болуп атат. Бакыс атайын рейд иш-чарасы жүрүп жатат азыркы учурда. Азыркы учурда ушу орозо чыккандан бери дагы бир аз автоунаа айдоочулары спирттик ичимдик ичкендер 2 күндөн бери байкалып атат да. Өткөн жылга салыштырмалуу Жалал-Абадда унаа каттамдары өсүп, мас абалында унаа башкаргандардын арты үзүлбөй жатат. Жалал-Абад шаарында 2 апрелден 3 апрелге караган түнү эле 6 айдоочу мас абалында жол инспекторлоруна кармалып, айып короого киргизилген. Мындан улам бөөдө кырсыктарды алдын алуу үчүн тонировка, спирттик ичимдигин ичкен айдоочуларга рейдтер уланат. Айбек Исабеков, Шырзат Экембердиев, Регион.